Президент жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат жаңы Кыргызстанды курууга багытталат. Жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат жаңы Кыргызстанды курууга жарандардын ишенимин, ынтымак биримдигин арттырууга, активдүүлүгүн, жаратмандык потенциалын жогорулатууга, ошондой эле жашоо сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталат деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 15 декабрда Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 30 жылдык мааракесине арналган кабыл алууда. Мамлекет башчысы бул иш-чаранын негизги себеби 2021 жылдын Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын кортундулоо болуп саналаарын белгиледи. Президент келген меймандарга кайрылып, алар өлкөнүн үстүбүздөгү жылы тарыхый маанидеги бир катар орчундуу окуяларды баштан кечиргенине күбө болушканын, тактап айтканда жыл башында президенттик шайлоону жана башкаруу формасын аныктоо тууралуу конституциялык референдум өткөнүн, андан соң 11 апрелде Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндөгү мыйзамдык кабыл алуу боюнча бүткүл элдик референдум ийгиликтүү өтүп, кийинки саясий процесстерге нуксалганына токтолду. Садыр Жапаров жаңы министрлер кабинети куралып, Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет административдик кийлигишүүгө жол берилбей, Жогорку кеңешке адилет жана таза шайлоо өткөрүлүп, саясий реформалардын дээрлик 1 жылга созулганы, соңку этабы ийгиликтүү жыйынтыкталып жатканын баса белгиледи. Анын белгилешинче, Кыргызстан 30 жылдан бери тынбай изденүүнүн үстүндө болууда. Мен ушул жерден бир ойду жарыя айткым келип турат. Биздин изденүүлөрүбүздүн конституциялык, саясий, экономикалык реформалардын башаты 1990 жылкы окуялардан башталат деп так кесе айтсам жаңылышпайм. Дал ошол жылы 15 декабрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларация деп аталган тарыхый маанидеги документ СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети тарабынан салтанаттуу жагдайда кабыл алынган деп айтты Садыр Жапаров. Ал декларациянын биринчи беренесинде Кыргыз Республикасы кыргыз улутунун өз тагдырын өзү чечүүсүнүн, республиканын бардык элдеринин коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алуусунун негизинде бекемделген жана өнүгүп жаткан, республиканын бардык улуттагы граждандарынын таламдарын билдирген жана коргогон суверендүү мамлекет деп белгиленгенин кошумчалады. Президент Ташкартамга басканда жазылган бул саптар элибиз коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алууга болгон укугун жана эрк ыктыярын дүйнө коомчулугуна ушинтип жар салганын баса белгиледи. Садыр Жапаров быйыл 11 апрелде өткөн референдум 1990 жылы башат алган, жаңыланууга умтулган улуттук изденүүлөрдүн, конституциялык реформалардын кортундусу экенин айтты. Мамлекет башчысы 30 жыл ичинде улуттук табиятка шайкеш келген өнүгүүнүн оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, ар кандай сыноолор баштан өтүп, элдик толкундоолор орун алганын айтып, алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар түрдүү деңгээлде таасирин тийгизгенин белгилеп өттү. Садыр Жапаров ошол эле учурда жарандык коому активдүү, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо укугу үчүн күрөшкөн өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл деген имиджди, беделди сактап кала алганын, Кыргызстан бул мүдөөлөрдөн кыпындай да тайбай турганын билдирди. Президент жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болуп калууга тийиш экенин өзгөчө белгиледи. Мен өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Андыктан менин командам мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашыруу менен алыптырышууда, деп айтты Садыр Жапаров. Өлкөнүн тышкы саясатына токтолгон президент Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн, коопсуздугун, социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздоону жана жарандардын укугун коргоону көздөгөн көп багыттуу тышкы саясат улантыла турганын билдирди. Тышкы саясаттын приоритети Борбор Азиядагы коңшулар менен да, стратегиялык өнөктөштөр Орусия, Туркия жана Кытай менен да ар тараптуу кызматташууну чыңдоо болуп саналат. Садыр Жапаров инвестициялык, маданий, гуманитардык жана туристтик кызматташууга басым жасоо аркылуу батыш жана чыгыш өлкөлөрү менен карым-катышты өөрчүтүү ниетин билдирди. Өткөндүн сабагы келечек алдындагы жоопкерчилик тууралуу кеп козгогон ушул саамдарда Кыргызстандын түптөлүшү үчүн күрөшкөн улуу бабаларыбызды жана алардын тажрыйбасын эскере кетпесек болбойт. 20-кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн негиздөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын быйыл жыл бою белгилеп, мааракелик иш-чараларды жыйынтыктоонун алдында турабыз.
Ушул жыйынтыктоочу иш-чаранын алдында Абдрахмановдун урпактары Улуу Жусуп атабыздын күндөлүгүнүн түп нускасын Улуттук тарых музейине тапшыруу демилгесин көтөрүп мага кайрылышты эле. Ыгы келип турган экен, бүгүн тапшырылып тарых музейинин эң бир баалуу экспонатына айланды. 20-кылымдагы жалпы улуттук тагдырыбыздын ары кызыктуу, ары драмалуу барактарын чагылдырган эң маанилүү саясий документтердин биринен саналган бул кол жазманы бүгүндөн тарта мамлекеттик өзгөчө коргоодогу улуттук табелик деп жарыялаймын. Мына ошол Абдрахманов сыяктуу элинин кызыкчылыгы, мекенинин бакубаттуулугу үчүн жан үрөп күрөшкөн бабалардын баскан жолун татыктуу уланталы деп жыйынтыктаган мамлекет башчысы. Аны татыктуу улантуу үчүн коомдогу стабилдүүлүк жана эл ичиндеги ынтымак баарынан маанилүү экенин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров учурдан пайдаланып өлкөнүн бардык саясий күчтөрүн, жарандарды санаалаштары менен оппоненттерин, коомдун бардык катмарын ушул улуу мүдөнү аркылоо жолунда тилектеш, максатташ болууга үндөдү. Булак кейжи чекит, кабар чекит кейжи. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышынын биринчи жыйыны качан өтөт? БШК Бирдиктүү шайлоо округу боюнча жыйынтыкты тааныды. Комиссиянын төрайымы Жогорку кеңештин биринчи жыйыны качан өтүшү керектигин айтты. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышынын биринчи жыйыны 2 жуманын аралыгында болот. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялап, 6 партия жеңишке жетти деп тааныды. Конституцияга ылайык Жогорку кеңештин биринчи жыйынын парламенттин жаш курагы боюнча эң улуу депутат ачат. Улуу курактагы депутаттардын тизмесинин сап башында Ынтымак партиясынан талапкер Шарапаткан Мажитова турат. Ал 66 жашта. Парламентке өткөн 6 партия: Ата журт Кыргызстан 15 мандат, Ишеним 12 мандат, Ынтымак 9 мандат, Альянс 7 мандат, Бүтүн Кыргызстан 6 мандат, Иман Нуру 5 мандат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн. Жыйынтыкка ылайык парламентке 90 адамдын ордуна 88 киши депутат болуп келет. Себеби 1 мандаттуу 2 шайлоо округунда баарына каршы деген графа көп бушалган. Бул аймактарда кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Партиялык тизме менен 54, 1 мандаттуу округдан 36 депутат шайланат. Булак Спутник чекит кейжи. Альянс Акаевдин мандатына байланыштуу БШКны сотко берет. Альянс партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квотаны сактоо боюнча жобону өзгөртүүсү боюнча сотко кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын тең төрагасы Мирлан Жээнчороев билдирди. БШКнын шайлоо бүткөндөн кийин жобону өзгөртүүсү шек жаратып жатат деген оюн айтты. Партиянын юристтери өзүбүздү жүйөлөрдү келтиребиз деп кеңешип жатабыз. Экинчиден, буга чейин бир жолу өтпөй калган документтин шайлоодон кийинки кайра өзгөртүлүшү шайлоонун жыйынтыгына шек жаратат. Мыйзамдуу өлкөдө сот менен чечебиз деп ишенем, деди Жээнчороев. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталаары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага ылайык 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат болуп келет. Буга чейинки жобого ылайык 7 мандат алган партиядан 2 аял депутат болуп келмек. Бул өзгөртүү 7 мандат алган Альянс партиясына тиешелүү болуп, талапкер Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчанын мандат алаары айтылды. Буга чейин БШКда жобону өзгөртүү боюнча 2 жолу добуш берилип, 2 жолу тең колдоо тапкан эмес. Бул жолу шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү өз позициясын өзгөрткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жана Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Токтобүбү Оргалча комментарий бере элек. Булак Азаттык чекит.org. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышын Жанар Акаевсиз элестетүү мүмкүн эмес эле. Жаш болгону менен курч, зирек депутат боло алды. Бул журналисттерден саясатчы чыкмак беле деп башында мыйыгынан күлгөндөр көп болгон. 5 жыл ичинде дал ошол журналисттер эл өкүлчүлүктүн үлгүсүн көрсөтүштү. Алардын бири Аида Касмалиева, азыр спикердин милдетин аткаруучу депутат болбосо деле мындай адистер коомго мамлекеттүүлүктүн бекемделишине кызмат кыла берет деп ишенем. Жанарсыз 7-чи чакырылыштын туз калемпири азыраак болот эми. Кап Ибрагим Нуракун уулу. Валентина Шевченко UFC рейтингинде 1-чи орунга чыкты. Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко UFC уюмунун кыз келиндер рейтингинде салмак категориясына карабастан 1-чи орунга чыкты. Валентина Шевченко 2 категория боюнча алдыда келе жатат. Өзүнүн салмактык категориясы боюнча жалпы эсеп боюнча 12 декабрда UFC 269 турниринде 1-чи орунду ээлеген бразилиялык Аманда Нунес
Америкалык Жулиана Пенеден утулуп чемпиондук курдан ажыраган. Ал рейтингде 3-орунга чыкты. Белгилей кетсек, UFC чемпиону Валентина Шевченко өткөн жумада Кыргызстанга учуп келген. Учурда Ош шаарында жүрөт. Булак апта чекитке ийже.